Кыргыз Республикасынын гимни менен. Аны ачып алдык. Мына калсын ышкыргы жаңырды, ошентип быйылкы сезондон алгачкы оюну ал топ жоготкондон кийин ошол замат жөнөдү. Сокку узатуучу позицияга чыккандай болгон жана албетте өтө курчу чабуул ушул жерден Дилшат Кадыров топту тепкенге жетишпей калды. Уламбектин тепкен тобу караңыздарчы. Жеке тирөөчкө тийип кетти. Жыйылган катталуучу го дейм, мен анча тууралуу окудум бу. Алыстан сокку гол мына. Алгачкы гол ошентип Мухаммед Аскарбек уулу Аскарбековдун аткаруусунда ушундай аракеттен кийин жеткен бул өзгөчө символикалуу деп айтсак болот. Сезондогу чалууланып атат. Алыскы бурчка жана кантип гол кирбей калды. Бурч дээрлик бош. Ушул төрттүк сала мына пасонун жана гол мына. Дилшат Кадыровдун чеберчилигин көрдүңүздөрбү? Өнөктөшүн Михаил Медакин түздөнтүү сөзүнүн салымы менен эсепти 2-0 айлантып отурат. Урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, Алай жана Нарын командаларынын ортосундагы экинчи кайтарып берди. Жок, Михаил Медакин болчу. Ал Медакин анын соккусу гол. Дубль жасады Михаил Медакин. Бул рет 3-0. Бул беттеште ачык фаворит албетте Алай болчу. Жана биринчи таймда 2 гол, экинчи таймда Азамат Дөлөткелдиев сонун өттү. Ачык оюнчу Арбагоков жана кантип ал киргизе алган жок. Бул жерде албетте спорттук атаандаштык, ошондуктан. Гол! Мына гол. Чындыгында борбордук бөлүктөн Мухаммед Михаил Медакин менен биргеликте. Ошентип сонун пас келет, эгерде өз максатына жетсе, кана топту тепкенге өтө шашып калды. Албетте Мухаммед Аскарбековго калтырды. Сонун Дөлөткелдиев жана Багуковдун дагы бир рет эсиңиздерде экинчи оюнду өткөрүшөт. Андан кийин Фарватер менен Дордой. Фарват азыр жакшы чабуулга чыккан болчу. Тоскоолдук кылган эч ким жок эле. Мына гол. Алгачкы гол. Ал ишке ашпай калды эле, бирок чындыгында Алайдын айып аянттын ичинде ал жерде башаламандык орун алып калды. Серпилген топто кайрадан өнөктөш болуп ийгилик жаратты. Анын чечими туура. Ким билет, эң башкысы азыр дагы бир гол. Мынакей Нарын өзүнүн сөзүн айтып баштады. Дээрлик тийип кайтты. Ошентип эсеп 4-2-ге айланып отурат. 5 фолго лимитке жетти. Эми азыр сонун тартып алуу. Голду көрөбүз, албетте дагы бир гол. Эсеп 4-3. Эгерде Алайдын бүйөрмөн. Кайрадан прессингке барып атат. Жана Уланбай Газуулу дагы бир тереңден пас. Жана караңыздарчы, эсептен келип кетмек. Ачык оюнчу бар, ага пас жетти. Жана Дилшат Кадыров тирөөчкө тийип кайтты. Азыр болсо мына ушул жерде ауттан топту оюнга кошкон болчу. Жана сокку. Мына көрдүңүздөрбү? Уламбектин канчалык мыкты дарбазачы экенин, мыкты реакциянын ээси экенин. Азыр башын бутка тосуп туруп, эми албетте гол жаратты. Мухаммед Аскарбеков андан кайтарып кеткенин. Албетте жакшы ойноп жаткан оюнчуну макташ керек. Андан Сиренадан кийин болду. Жана ачыгын айтыш керек, Алай араң утты.